Бүгін Құдайым бұйырса, 8-ci sabaq, mana şeyhim buyursa. Bugün 8-ci sabaq, İmam Mavsuli, Allah Ta'alam razı olsun, mınday deydi. وَلَا يَجُوزِ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ Altındı jana күмүштү идиш катары, буюм катары колдонууга уруксат эмес, болбойт, арамдап атат. Кайсы бир мусулман үй бүлөсүнүн үй алкагында шартында алтын, күмүш эмеректерди, мейли ал кашык кылыппы, дасторкон кылыппы, тазалык куралдары кылыппы колдонуу уруксат эмес. Бул эркектерге дагы, аял затына дагы бирдей тегиз маселе. Биз башында окудук кечээки сабактарда алтындын тагынчактарын башкаларды колдонуу эркекке уруксат эмес, кооздук жасалга катары. Бирок аял кишиге уруксат берилген. Анда дагы баягы шартына жараша да. Анан араб туугандарды туурап эле биздин аялдарыбыз, келинчектерибиз, эже карындаштарыбыз кыйнай бергени дурус эмес. Ар ким шартына, абалына жараша. Канча алтын тагынса деле, көкүрөктө иман болбосо, жакшы жүрүм турум, адеп акылак болбосо, ал бир тең болуп калат. Ошон үчүн негизги байлык жүрөк, анан мүмкүнчүлүккө жараша күйө салып берсе, аялдын мүмкүнчүлүгү жетсе, андан тыйбайт. Бирок үй эмеректеринде колдонуу, мисалы Кудай сактасын, алтындан сөөрү жасатып, мына кээ бир араб туугандарды көрүп атпайбызбы? Шунчалык бардары жашоонун айынан Кудай сактасын, эми ал сөздү айтпай эле коелу, жанагы муктаждык өтөй турган жерлерге чейин алтындан колдонуп атат да. Бул өтө эле ысырапкерчилик, өтө эле шариаттын чегинен чыгып кеткендик болот. Африкада балдар кабыргасы кайышып, бир тамчы сууга жетпей, элестетиңиз, ислам динини муктаждык, катаалчылыктан улам өзүнүн динин эң ыйык $50 баалап сатып атат да ал жерде. Диги адамдар ажаатканага ошол нерсени колдонуп жүрөт. Же болбосо Кудай сактасын, бүгүнкү күндө аларды, араб колунда бар туугандарды ушундай бир интрига кылып койду, ааламдашуу заманында футбол командаларын сатып алып. Балким ошончо байлыкты мусулмандардын ынтымагы үчүн, илим, билими үчүн, жакырлыкты жоюу үчүн, медицина тармагы, дин тармагына жумшай турган болсок, кандай сонун болмок да? Ар бир байлыктын эртең сурагы бар. Суар мин хаяти сахаба деген китеп бар. Автор Абдуррафат Аль-Баша. Бул адабиятчы, анан тарыхчы адам болот. Сахабалардын өмүр таржымалынан алынган кээ бир элестер, сахабалардын турмушунан алынган жаркын элес деп которулат. Ошол китепте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Абу Айюб Ансори деген сахаба бар, билесиздер. Акыры Стамбулда жан берген адам болгон. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылып келет эмеспи? Ошондо үйүнө конок болот эмеспи? Ошол улуу сахаба. Күндөрдүн биригинде айтат, Хазирети Умар радиаллаху анху, ушундай бир жайдан аттап эле дейт, ысык. Мээ кайнагыс ысыкта, шунчалык ачарчылыктан улам, иштейлик десек иш жок. Өзөк жалгай турган эч бир нерсе жок, даам ысыза турган. Катуу ысыктан кыйналып, үй бүлөмө бир тамак аш камсыздап таап келейин, курсакты ойгузуп, өзөк жалгар боло тургандай деп эшикке чыкса, Хазирет Абу Бакыр радиаллаху анху да жүргөн болот. Бир болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астынан жакшылык табабыз деп, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө барып, ал жерден жүргүлө буюрса даамсыза турган бир үй бар, жанагы Абу Айюб Аль-Ансори, Аллахым разы, ушу кишиникине барабыз дейт. Айтор окуянын тоготерине токтололу. Барып, ал киши улагын союп, этин бышырып, дасторконду жайып, жайыл дасторконго тамак ашын, сыйын узатканда, тамакка колун узатуудан алдын сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кесимди каламананга ороп туруп, ушуну бир боор этим сүйүктүү кызым Фатима кызыма жөнөтүп ийсеңер. Аллага касам ичип айтам, бир канча күн болду, өзөк жалгап, кабыргасы нымдаш элек дейт да, боору нымдаш элек дейт. Анан азын олак тамак жеп, ушундай муздак суудан ичип туруп, тамактын акыркы дубасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көздөрүнөн саралап жашагып ушул нерсени айтат. Куранда аят бар, Маун сүрөсүнүн акырында, силер сөзсүз Кудай Таала берген жакшылыктан сураласыңар деген. Жакшылык дегенде адам мындай көзгө көрүнгөн, баса көрүнгөн, бакыйган эле чоң нерсе эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп атат да, бир ууртам суу үчүн дагы, бир үзүм эт үчүн дагы сураласыңар дегенди баяндап атат да.
Бул хадисти имам Ахмад муснадында алып келет. Ишенимдүү тастыкталган сахих хадис. Демек, маселе ошондон чыгып атат, маселенин төркүнү. Бирөөлөргө жашоо зеригиштүү эмне кыларын билбей оюнуна келгенин кылып калды. Кайсы бир адамдар болсо ачарчылыктан улам динин сатууга мажбур болуп калды. Бекеринен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадал факру ан якуна куфран. Албетте бул хадистин санады даражасында көп талаш тартыш бар, бирок мааниси шариятка орукта калат. Бул капырлык, кедейчилик, томаяктык, бечара мискиндик, кедейчилик да боло жоктук. Капырга эле жакын болоюн деп калды дейт. Агыни болоюн деп калды, бир эле кадам калды дейт да. Адам айла жоктуктан динин дагы сатып калат экен да, Кудай сактасын. Ошон үчүн могул жерде алтын, күмүш, эмерек, буюмдарды эркектерге дагы, аялдарга дагы тегиз жапырып колдонууга уруксат берилбейт. Бул дүйнөдө мунун себептери бар. Бул акыретте бизге адал болот. Кудайым насип кылып өз мээрими, ырайы менен бейишке чыга турган болсок, иншалла, Кудайым буйрса, ошол жерде анан Кудай Таала уруксат берет. Эске алчу нерсе, бейишке биз амалыбыз менен, кыйындыгыбыз жана башка нерсе менен кире албайбыз. Алланын мээрим, фадыл, карам, артыкчылыгы менен гана. Анда амалдардын, туура жолдун пайдасы мөмөсө эмнеде? Зарылчылыгы. Кудайдын мээри менен күдөр үзбөй үмүт кылып жатып алсак болбойбу? Эмнеге амал кылып турушабыз? Эмнеге жакшы адам болобуз? Эмнеге мусулман болобуз? Эмнеге шариятты, эмнеге динди карманабыз? Кудайдын мээрими менен бейишке киргенден кийин бейиштикин даражат деп коет. Кыргыздын даражат, тозоктукун даракат дейт. Өтө ылдый кетет. Амалдын пайдасы, туура өмүр сүрүүнүн пайдасы, шариятка бап жашоонун пайдасы Кудайдын мээрими менен бейишке киргенден кийин даражалардын бийик болуусунда. Эң бейиштеги ылдыйкы даража алымдар, хадис, асарларга таянып, бул дүйнөдөн 10 эсе көп деп айтылынат. Акыйкатын Алла билет, ал кайып маселеси. Эркектерге дагы, аялдарга да алтын, күмүштү колдонууга уруксат берилбейт. Эмнеге? Анткени биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алтын, күмүш идиштеринен ичүүгө тыюу салган. Ичпегиле андан деген. Бул хадисти имам Бухари, имам Муслим риваят кылып атат. Бөлөк бир хадисте бул хадисти имам Муслим алып келип атат. Не дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман шариба фи инаи захабин ва фидда", кимде ким, эркек болсун, аял заты болсун, балагатка жеткен, шариаттын жүгү жүктөлө турган адам, алтындан жана күмүштөн жасалган идиштен даамсызып суу иче турган болсо, андан тамактана турган болсо, факаннама южаржиру фи батниhi нара жаханнам, курсагында тозоктун отунун бир бөлүгүн чайкаганга барабар дейт. Мунун себептери көп, хикмат деп коет. Мунун себептери эмне үчүн тыйылган? Негизи мусулман адам себеби эмне экен? Маселенин төркүнү каякта деп издебестен, Бакара сүрөсүндө келгендей бир канча аяттарда сами'на ва атa'на, Кудайдын буйругу, шарият, Куран, сүннөт, алымдар айтып алып келдиби? Болду. Уктук, баш ийдик, ээрчидик, ошол гана жооп болуш керек. Biz жөөттөрдө эмеспиз. Пайгамбарлары жөнөтүлсө эмне үчүн? Уй сойгула. Бирөөнү бирөө өлтүрүп койгон болот. Ошону билүү үчүн, кылмыштын бетин ачуу үчүн жүзүн. Уй сойгулатса кандай уй сололу? Тежиктенип атат да, тоң моюндук кылып. Дагы кандай бар? Пайгамбарды келеке кылып атат, шакабачы. Бар, Кудайыңан сурап келчү, бар, кандай уйду союш керек? Өңү кандай? Түсү кандай дегендечи, Кудай сактасын. Жок, мусулмандын иши буйрук келдиби? Шариятта анык туура жол менен келип жеттиби? Динден экендиги тастыкталдыбы? Туура эмес агым, туура эмес жолдон, мисалы шиялардан, капырлардан келип аткан жокпу? Болду. Кудай баш үстүгө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу баш үстүгө болду. Себептерин, хикмат эмнеге изилдейбиз? Литуманинатил калб, жүрөгүбүз бир аз тынчтанып калуу үчүн гана. Мунун далили Ибрахим пайгамбар: "Робби арини анзур илайк". Муса пайгамбар. Жараткан Кудай, жамалыңды көргүм келет. Кала лан тарани, Куранда. Сен мени бул дүйнөдө көрө албайсың. Фахруддин Ар-Рази деген Шафи мазхабты мыкты алым чыккан. Ханафи мазхабтан Нажмуддин Абу Хафс Ан-Насафи хижраттын 538-жылы өткөн 6-жылым алым. Ал айтат, Ат-Тайсир деген тафсир китепте, 2 китепте 2 алым. Бул дегени, бул жалган дүйнөдө Аллах өзүнүн жамалын көрсөтүүнү тек гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам гана бекитип арнап койгон дейт.
сактап койгон, башка эч ким кыра албайт. Демек Муса пайгамбардын жообуна ал кишиге Аллахым ыраазы болсун, "Кале лан тарани", мени көрө албайсың дегени ошол болуп атат. Анан Ибрахим пайгамбар Рабби арини кейфе тухил маута. О жараткан телегей тегиз кудурети чексиз Кудай өлүктөрдү кантип тирилтесин көргүм келет. Ишенбейсиңби? Пайгамбар кантип ишенбейт? Ишенет. Валакин лиятмаинна калби, менин жүрөгүм тынчтаныш үчүн, менин коомум ошол нерсени көрүш үчүн. Демек биз бул жерде буйрукка баш ийебиз, бирок эмне үчүн тыйылган экен десек, мунун себептери көп. Жашоодо адамдардын ортосунда ажырым түшүп калбаш үчүн. Айтпадыкпы, бирөөлөр бир ууртам сууга жете албай атса, бул жашоосунда алтындан турган, күмүштөн турган кашыкты колдонуп атса, ал адамдын оюна эмне гана келип, эмне гана кетпейт. Коомдун ичинде бүлүк түшөт, бүк түшөт, жек көрүү, душмандашуу сезими пайда болот. Бул Кудайга жакпаган иш. Хадистерде келет, биз этибарга алчу нерсе, биздин илимибиз аз болгон себептен, муштахид мазхаб ача турган аалым болбогон себептен хадистен түз өкүм ала албайсыз. Аалымдардын түшүнүгүнүн негизинде ала алабыз. Ал хадис оор. Айтат аалымдарыбыз хадистердин жыйынтыгын алып келип туруп, кайсы бир адамдын кошунасы ачка туруп, мунун ушундай бир шунчалык курсагы тойгонунан кекире турган болсо, бул адамдын үнү дагы, зарга акшаган дубасы да Кудайга өтпөйт дагы, жетпейт дагы дейт. Анткени баягы өзүндүкү жүрө турсун, өзгөнүкү тура турсун деген түшүнүк мусулманчылыкта жок андай. Баягы өз көмөчүнө гүл тартуу деп коет го. Андай жок. Коом менен биз тегиз болобуз. Арстанбек Буйлашул атабыз айтып кеткен санатырларында, коомдон чыксаң кийиксиң, эл менен сен бийиксиң деп. Ошол Куран хадистен алган түшүнүк ошол. Себептери көп, коомдо ошондой нерсени алып берет. Анан шариатта эреже бар, бул илим өтө жакшы да, бул илимчи. Илимге кайтыш керек туугандар. Диге айтты, бул айтты, интернеттен, Google'дан, YouTube жок. Түзмө-түз илимдин ордуна адам кириш керек. Илимде эреже бар, бул мурас маселесине жалпы жашоого тиешелүү эреже. Мен истаджала шай'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ким бир нерсени мөөнөтүнөн алдын шашып, жазып, сабырсыз болуп, эртелетип алса, бир нерсени мөөнөтүнөн убактысынан алдын, анын жазасы Кудай Таалам ошол нерседен алып, андан куружалак кылып коет дейт. Мурас маселесинде эми ошол тагдырды күтүп там бере турган болсо, атасы биринчи өлсө, ошол атасынан мурас алат эле шарият боюнча. Кой деп бир тууганын өлтүрүп койгон болсо, мурас берилбейт ал адамга. Бул өлтүрүүчү адам болуп атат да. Балким Асан ошол өз өлүмү менен өлгөндө Үсөн инисине ошол берилмек мурас маселеси. Көрдүңүзбү? Мөөнөтүнөн мурда эрте кылып коюп атат. Бул дүйнөдө дагы алтын, күмүш, эмерек буюмдарды колдонгон адам акыреттин жакшылыгынан куружалак кылат. Бул дүйнө экинчи бир хикмат себеби, бул карекебек бекиймиз. Ырахат ала турган жашоо эмес. Мына биз Египетте эмне деген залкар устаздарды көрдүк. Элестетиңиз, 40 жылдан бери багымдат эмес тахажжуд намазы кыла элек адамдар бар. Эми айтпайт экен, билинип калат экен да, Кудай билгизип коет экен. Кыңыр иш 40 жылда билинет, жакшы иш да 40 жылда билинет дегендейчи. Ошол устаздар айтат, устаз сиз 2-3 саат эле уктайсыз, эмнеге десе, буйурса эмгек кылып кетели, Кудай ден соолук берсин, кабырда деле уктайбыз дегендей нерсени айтат да. Бул дүйнө бир ырахат алып, денени ырахат менен, зона комфортада болду деп эле өзүнүн шарт жагдайын түзүп алып эле, минтип көзүн май басып жашай турган жашоо эмес. Бир аз аракеттенип, элди ойлоп, мамлекетти, эртең келечекти, үммөттү ойлой турган нерсе болуш керек. Ар бирибиз ойго адам болуш керек. Ойго болуш үчүн бизге бекем иман, илим, билим, тажрыйба, ынсаптуулук, момундук сыпаттар кажет делет. Сөздөрү актатпайлы, бул жерде ошону айтып атат. Курсагында хадисти караңызчы кандай катып айтылган. Ошентип алтын, күмүш идиштеринен суусундук ичип, суу ичип, же тамак ашка колдонсо, ошончолук анын курсактарында тозоктун оту ойногон менен барабар болот дейт. Анан мына ушуну айтып атат, жанагы арабтарда жакшы нерсе бар. Мына Египетте да болуп калат, Кыргызстанда деле болсо керек, акырын түтүндү, миск, атыр жыттарды мындай түтөтө тургандай бир идиштер бар. Ошол тешиктеринен чыгып кете берет. Чок салып, бизде баягы саморго чок салып койгондой кеп болуп атат да. Ошондой атырды түтөтө турган идишти дагы алтын күмүштөн кылбасын.
Бул мисал менен майдылап берип атат. Кашыктарды, боёно турган нерсесини, сурма кое турган нерсесини, кашын аял заты кооздоло турган нерсесин, айнекти, айтор жашоодогу колдоно турган буюм тайымдарды алтын күмүштөн кылбасын, байлыгын аны менен көрсөтпөсүн. Ушундай идеология, ушундай түшүнүккө келиш керек туугандар. Байлыгыңызды кымбат унаңыздан, кийимиңизден эмес, элге көрсөткөн кызмат эмгегиңизден. Жок дегенде элге арнабасаңыз да балдарыңызга, үй бүлөңүздүн илим, билим, ыйманына ошол нерсеге салым кошуу менен. Сизди бир кийим жогору көрсөтүп койбош керек. Сизди бир турак жай же унаа башкалардан жогору көрсөтүп койбош керек. Ал акыйкатында бир ылай, ал кирпич, ал темир, Кудай сактасын, кырсык Кашкабактын ортосунда. Кырсык башка жазыла турган болсо, Кудайым баарыбызды андан алыс кылсын, тагдырдын тамашасынан, оюнунан бул деле диги деле тосуп бере албайт эгер акыйкатына келсек. Натыйжасы бир эле болуп калат. Бул жерде ошону айтып атат да. Ал эми Курандагы аяттар жана хадистер өзү алтын, күмүштү ошол нерселерди иштетүүдөн тыюуда, ичүүдөн гана тыюулар келген дейт. Курандагы өзгөчө хадисте ошону ичпегиле деп келген, а бирок ичүүдөн башка тамак аш, ошого жаздык кылып, астындагы сөрүсү, керебети, ошону алтындан коюп, тазалана турган жерлери, айтор ичүү куралына башка нерсенин баардыгын камтып алат деп атат. Анткени ичүүдөн гана тыйылып атат го хадисте. Мен баягында кашык алтындан, күмүштөн алсам болот деген сөз жок. Анткени бул жерде негизги нерсе баардыгын бириктире тура турган иллет себеп бул текебирлердин адаты деп атат. Кудайдын астында бой көтөргөн текебир адамдардын адаты болот. Бул дүйнөнү гана, ушул дүйнө акырет деген жок. Бир дүйнөгө келдик, жыргап алалы дегендердин жашоосу, ой жүгүртүүсү болот дейт. Бир далил айталы, чоң китептерде келет. Бул дүйнөнүн жалган экендигин каяктан билсе болот? Кээ бир капырлар, кайыр диндер, иман менен эсептешпегендер айтышы мүмкүн дей. Силер айта бересиңер, кана акыретиңер барбы? Адам кээде отуруп өзүнөн өзү куса болуп, кыжаалат болуп, сарсанага батып, мындай бир нерсеге сыгылгандык акыреттин бар экендиги болот. Анткени капырды дагы башканы да Кудай Таала негизи түпкүлүгүндө таза фитрат менен жаратат. Фитратта аалымдар кээ бирлери иман деген, кээ бирлери иманга жакын таза табият деп, ошол туурараак болот. Таза фитрат табият менен жаратат дагы, анан адам күнөө кылганда, туура эмес иш кылганда баары бир жүрөгүндө, жалгыз калганда, башка болгондо кайгыга батып, санага чөгүлөт. Ошол нерсе бул акыреттин бар экендигинен кабар берет. Акырет жок болгондо ал нерсе, ал кыжаалат болбош керек эле. Адам өзүнүн күнөө көрсөтөт, эртең эсеп кысап бар экендигин, могул жердеги көкүрөгү ошол нерсени айтып турат. Көөдөнүнө кулак салбаган адамдын анан көзүн май басат да. Ошон үчүн бул жерде хадистер көбүнчө ичүүдөн тыюуга келгени менен алтын, күмүш идиштерде башка колдонуунун баардыгы эле ошого кете берет да. Аба желпигич, унаасы, уюлдук телефону, китебинин сырткы мукабасы баардыгы кете берет. Жок. Ал нерсеге сарптабайлы. Ата бабаларыбыз динди кабыл алгандан кийин ар кандай кысымдарга туушугуп, жолугуп, хадис аяттарды карапайым сөздөргө маанисин, каймагын киргизип туруп айтып койгондо, алтын бар жерде чокпар жана жылаан бар деп. Жылаан бул түз эмес, өтмө мааниде. Түз мааниде ал тоолордо болушу мүмкүн кен байлык, бирок өтмө маани бул жерде максатында чыр бар, бузукучулук бар, фитна бар. Башка балейни алып келгенден башка нерсени алып келбейт. Демек бул жерде ушинтип айттык. Бирок алтындан бөлөк акак таштар, коргошун, айнек жана башка баалуу таштарды, алтын, күмүштөн бөлөк баалуу таштар болсо, заттар, аларды колдонсо болот. Анткени үрп адатта эч ким коргошун, идиш жана башка нерсе менен мактанып атканын көргөн жокпуз дейт. Бирок үрп адатта аны менен деле мактанып атса этиятташ керек болот дейт. Демек мындан биз жыйынтык алабыз, шариятыбызда, ислам дининде алтын жана күмүшкө катуу көзөмөл коюлган туугандар. Мен бу китептен сырткары чыгып кенен түшүндүрөйүн. Кандайча катуу көзөмөл коюлган? Алтын, күмүш өзгөчө биздин Ханафи мазхабта жөн эле аны менен соода сатык кылып, мындай бизнести айлантпастан үйүндө көрсөтмө катары кое турган болсо деле зекетин чыгарыш керек. Ал нерсени аял тагынабы, тагынбайбы, жөн эле бөлмөсүндө катылып жатабы, чаң басып жокпу, ага каралбайт. Алтын, күмүш өзүнүн пробасына граммга, килограммга жеттиби, зекетин сөзсүз чыгарышыңыз керек.
Ушунчалык деңгээлде алтындык өзү жетпей атса, күмүштүкүн кошосуз. Күмүштүкү жетпей атса, алтынды кошосуз. Айтор бири-бирине кошуп, аны бизнес болсо бизнесине кошуп, зекет алтын күмүштүн зекетин чыгарыш керек. Чыгарбаса, Кудай Тааладан оор азап маселеси бар деген сөз да. Чаар жылан кабырда мойнуна оролот. Ана канзук, мен сенин топ-топ чыгарбай жүргөн кем байлыгың деп мойнуна оролот да. Бирок биз сабакта коркутканды жаман көрөбүз. Акыйкат бул бар нерсе. Бирок ушул эле нерсени айтып өтүп кетели да. Бирок бул жерде айтып атат, алтын күмүшкө жалатылган, бууланылган буюмдарды колдонсо болот, бирок баары бир ла баса жакшы эмес деп атат. Кейде ба чылкы алтындын өзүнөн болбосо да буулатылып, ошонун менен ширетилип сыртынан бир жасап коюлат го. Ал алтын деп этибар алынбайт. Мисалы бул кристалл болсо, ошол кристалл негизги болот да, буулатылган нерсе сыртында гана жалтыр-жултур болот. Бул баягы эркек адамдар өткөн сабакта жибекти, шолкту колдонсо болбойт, бирок сайма катары колдонсо болот. Ошондо дагы мондай 4 манжанын ээнинен өтпөсүн деп эликпи, кооздук катары. Алтынга жаратылганда ошол сыяктуу болуп калат. Бул сыртынан жаратылынды, бирок ошентсе да колдонбой койгон жакшыраак. Анан алтынды жалатып, буулатып алып жакшы көрүнүп кетип, мунун баарын алтынга айлантып ийбесин да кийин. Кой, алтын эле жакшы экен депчи. Анан 4-үнчү бул жерде хикмат максаты адам көзүн жалтыр-жултур эткен нерсеге эле торолуп, ошол нерсеге азгырылып калып, негизги максатты унутта калтырбасын деген сөз. Адам көргөн көзүнө ишенет экен, уккан кулагына ишенет, көбүнчө көзүнө арбалып калат дагы, алтын күмүш жалтыр-жултурдан өтө албай эле жашоосу бүтүп калбасын. Ошону табам деп, аркасынан түшүп, башка кылам деп отуруп. Негизги баалуулуктар бар да. Ошону айтып атат. Кийинки маселе жаңы подтемага өттүк биз. Ихтикар деген тема. Көңүл буруңуздар бир туган. Бул өтө зарыл маселе. Бул биз азыр ихтикар деген азыр анықтамасын айтабыз. Бул жанагы соода сатык маселесинде монополия кылып алуу. Мен гана пайда көрөйүн деп бааны кымбаттап, өзгөчө тамак-аш, адам тамак-ашка зарыл болот да. Азык-түлүктү кымбаттатып монополия кылып өзү ээлеп алат дагы. Мен жалпы сүрөтүн айтып берейин. Ихтикар деген эмне? Азык-түлүк, тамак-ашты өзү гана монополия кылып, менчиктеп алып, жалпы элге доступный мындай кол алгылуу кылбастан, анан баасын кымбаттатып, асмандан кымбат кылып, бийик кылып туруп, анан сатып пайдасын көрөм десе, ошол адамдын кылган иши шариатка каршы келет. Ушуну ихтикар деп айтат. Биз азыр ушуну окуйбуз. Бул маселе диний эле маселе эмес. Караңыз, эң биринчи кезекте бул диний маселе, экинчи кезекте бул экономикага тиешеси бар, үчүнчү кезекте бул социология, коомго тиешеси бар бул маселенин. Ихтикардын аныктамасы эмне? Ихтикардын аныктамасы караңыз, бул аньятта тааман минал миср дейт. Сырткаркы бир шаардан, же бөлөк жерден, же бөлөк айылдан тамак-ашты сатып алып келет. Же алыскы бир жайдан тамак-ашты, азык-түлүктү алып келет дагы, анан ошол жерге, аймакка, округка, шаарга башка тамак-ашты киргизбей, бүтөп жолун бөгөт коюп, монополия кылып, кымбаттатып отуруп, кедейлер ачкадан өлө тургандай, каатчылык, жутчулук кыла тургандай кылып туруп анан сатканды, ушуну ихтикар деп айтат. Кудай сактасын. Аныктамасын билдиңиздер да. Экинчи Муъджам лугатул фуқаха деген атайын энциклопедия бар. Фиктагы терминдерди түшүндүрүп берет. Ошондо айтып атат: "Хабсу ма ядурру бин-нас хабсу би косди игла'i си'р" дейт. Бир гана азык-түлүк эмес, адамдар жашоосунда муктаж болгон бардык буюм тайымды кымбаттатуу ниетинде кармап, ошого бөгөт коюп туруу, мына ошол дагы ихтикардын ичине кирет дейт. Үчүнчү бир аныктамасы хабсул акват би косди и'ла си'р дейт. Тамак-ашты, азык-түлүктү кымбаттатып, шунчалык баюу максатында тамак-ашты элге жеткирбей, басып, кармап туруу деген түшүнүк дейт. Түшүнүңүздөр да ихтикарды. Өзгөчө биринчи кезекте тамак-ашта. Дагы келет азыр. Имамдын шакирти Имам Аби Юсуф рахимахуллах тамак-аштан башка адамдар зарыл болгон нерсеге дагы иштетилет. Кийим-кечекке жана башка нерсеге дагы айтат азыр. Айтор. Караңыз, "Ва юкраху фи aqwatil adamiyina wal bahaim fi mawdi'in yadurru bi ahlihi" дейт. Караңыз, шарият канчалык мээримдүү шарият, биздин шарият. Адамдар жана жаныбарлар муктаж боло турган учурда, ошолорго, адамдар менен жаныбарларга муктаж болгон азык-түлүктү кымбаттатып кармап отуруп туруу, бул макру, тактап айтканда макру тахриман арам болот деп атат.
Мындай иш жорук жосын арам болот. Бул жерде түпкү далил барбы? Жазып алыңыздар, же эстеп калыңыздар. Хадж сүрөсү 25-аят. Тапшырма үйдөн барып окуп карайсыздар. Кечеги сабакта да тапшырма бергенбиз. Жөн эле келип кетип эмес, биз илимибизди өстүрүп караш керек. Хадж сүрөсүнүн 25-аятында Аллах эмне дейт? Ва май юриди фихи би илхадин би зулм нузикху мин азабин алим. Бул боюнча минимум 5 тафсирди карап чыктык да. Минимум. Эң биринчи тафсирул Жалалайн, тафсирун Насафи. Бизден азыр Өзбекстанда жайгашат, Ханафи чоң алым. 718 кылымдын алымы. Мадарикут Танзил ва Хакайк Тавил, Фахруттин Розе, Ат-Тайсир, анан тафсир Багави. 5 тафсирде тең бул аят Мекке халкына тиешелүү аят деп айтат. Бирок мунун өкүмү башка бардык Кыргызстан, Казакстан башкаларга да тиешелүү дейт. Түпкү аяттын түшүшү меккеликтерге түшкөн. Ким ушул Мекке ыйык шаарда динден чыгып же болбосо шариятка тоң моюн болуп, шариятта зулум, күнөө деп эсептеген ишти кылып, шарияттын чегинен чыга турган болсо, бул жашоодо эле жан чыдагыс азапты эртелетип жөнөтөбүз дейт. Бул дүйнөдө эле. Баягы ким мону шарият деп элестетпедик бу китептин бетин, шарияттын чеги. Ушул шарияттын чегинен көңүл буруңуз. Шарияттын чегинен адам эки түрлүү болуп чыгат. Бир түрлүү чыкканы жеңилирээк, чыккан оңой эмес, бирок экинчисине салыштырмалуу бир аз жеңил болот. Жарасы жеңил. Тооба кылса тезирээк кайтат. Экинчи чыкканы бул тообосу кыйыныраак болот. Кайсы? Биринчи жеңилирээкин айтсак, шахватын ээрчип чыгуусу. Кудай, мен алсыз экенмин деп тооба кылса, бул кайра кайтып келиши жеңил болот. А экинчиси адамдарга зулумдук кылып адамдын акысына кирип шариятты аттап өтүп атса, бул адамдыкы кыйын болот. Өзү тооба кылса да берки адам кечирмейинче, же коом кечирмейинче мунука кыйын болот да. Шейит болуп өлүп кетсе дагы, карыздар болсо, кабырында чынжырланып тура берет. Көрдүңүзбү, шариятта кандай түрлүү чыгат, Кудай сактасын. Анан шахватын ээрчип калыс таксырайт чыга берсе болот, жеңил экен деп түшүнүп албаңыз. Оор, бул дигиге салыштырмалуу деген сөз. Эгер кокус тообо кылып калса, Кудай Таала мага мүмкүнчүлүк берет деген сөз. Караңыз, бул жерде ошону айтып атат. Азирети Умар радhiyallahu anhu бул аятты айтып туруп түшүндүрүп атат. La tahtakiru at-ta'am bi Makkah fa innahu ilhadun. Мекке шаарында, өзгөчө Мекке шаарында, Куран түшкөн шаарда, Масжидул Харам жана көпчүлүк ислам белгилери бар Мекке шаарында тамак ашты кымбат сатуу үчүн кармап тыйып отурбагыла. Бул шариятта аттап чыгып кетүү болот дейт. Шарияттан чыгып кетүүнүн жоругу жаман шайтандын шапалак иши болот дейт да, Кудай сактасын. Азирети Ибн Умар атасы жогору жакта бир сөздү айтса, баласы Аллахым разы болсун киши айтып атат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төмөнкү хадисин укканмын дейт. Бул хадисти көңүл буруңуз. Имам Ибн Мажа, Сонан Дарими дегелип атат бул хадистер. Сахих хадис. Не дейт? Ал-жалибу марзукун вал мухтакиру махрумун. Бул хадисти которуудан алдын сизге бир кызык окуя айтып берейин. Анда биз ислам университетине тапшырдык 2007-2008. Раматылык Чыбак устазды биринчи курста бүтүп атып көрдүк да. Анан азыркы эски борбордук мечит. Чуй менен көгөлөдө, Московскийде. Ошол жерден кирген сайын эле мындай хоттоп коет. Каллиграфия жанагы жазуу бар эле да. Бул биринчи курста окуй албадым ошону. Бирөөдөн да сурай албадым, намыс кылып өзүм окуйунчу деп. Экинчи курстун акыр жагында окуп түшүндүм да, көрсө ушул хадис жазылган экен. Бирок мындай киргизилип атайын хоттун түрлөрү бар, кол жазуунун. Оор жазылган экен, көрсө ушул хадисти жазып ошол тактайга койгон экен да. Азыр барбы билбейм. Ушул хадис. Ал-жалибу марзукун. Адамдар муктаж болуп аткан буюм, тайым, азык түлүк, тамак ашты муктаж болуп атса, сырттан алып келип камсыздаган адамга бүт жашоосунда рызкынын эшиги ачылат дейт. Адамдар муктаж болгон азык түлүктү алып келген адамга бүт рызкынын эшиги ачылат дейт. Мындай, эгерде ушунчалык деңгээлде биз күчөтүү формасында айтсак жалган айткан болбойбуз. Кумду алып кармаса да алтынга айлана тургандай болот дейт. Элестетсеңиз, анткени адамдын муктаждыгын өтөп атат. Эсиңизде барбы, сабакка такай катышкан адамдарыбыздын адамдууларыбыз билет, бул нерсени хадисти кечеки сабакка байлайбыз, 2-3 сабак алдыңкыга.
бүгүнкү күндөгү эң чоң ибадат адамдардын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулу. Бул бир эле адам эмес, бир канча коом муктаж болгон нерсени камсыздап берип атат. Баягы кыргыздын илгерки тарыхына чалдыксак, эркек бала эл баласы болгондагы ошончо өзүнүн жанын мындай бир өзүнүн жанын ажалдын бетине тик карап туруп, канжыгага байлап туруп, адамдар муктаж болгон нерсени атып келип берген да, мергенчилер башкалар. Эл баласы болгон да. Хадистин уландысы эми экинчи бөлүгү сол тарап. Вал мухтакиру махрумун. Өзүнүн бар нерсесин адамдарга кымбаттатам деп сырттан алып келеби кандай болот? Ал бир хадистин түшүндүрмөсү келет. Сырттан атайын алып келип туруп адамдарга кымбаттатам деп жокчулукту алып келе тургандай жосунду жасаса, бул адам бүткүл береке эшиги жабылып калат дейт. Жана антышыңызда адамдар муктаж болгон сырттан азык түлүк тап келген нерсеге бүт берекенин эшиги ачылат. Адамдарды кайра муктаж кылып өзүм эле байып кетем деп, байып кетүү эсебинде адамдардын азык түлүгүн тыйган адамга бүткүл береке рызкынын эшиги жабылат дейт. Жеткен томаяк муну илгерки адабый китепте Кудай сактасын катып айткан. Итке минер кедей деп коет. Өтө катып айтылган сөз. Итке минер кедей болот деп атат да. Оюнда байып кетем дигүү куумун деп коет. Куу Кудайга жакпайт. Куу шайтандын досу болот. Куулуктун түбү жаман. Бир риваятта махрум деп атпай, бүт бул риваятта бүткүл рызкыдан куру жалак калат деди. Экинчи риваят деген экинчи хадистин жолу деген сөз. Экинчи бир хадисте ушуну айтып атат. Адамдарга рызкысын сактап байым деп жаман ниетте болгон каразгөй адам мал'унун, наалатка, каргышка, жемеге калат дейт. Кудайдын каргышына калат деп атат. Кудайдын каргышына калган бул Кудайдын мээриминен алыстаган адам. Ушул жерден бир пайда. Туугандар, азыр кайта турган пайда, эми азыр бардыгы эле акча менен эсептелип калышпады бу тилекке каршы. Минимум дегенде $5000 пайда азыр. Андан да жогору. Кандай пайда? Бул канча чоң китептерден издеп таптык да 10 жылдын ичиндечи. Эми жеке өзүм балким башка бирөө 1 жылда табат эле. Аябай мен үчүн кымбат пайда. Куран аяттарында, хадистерде момун адам ушундай бир ишти кылса, Кудайдын каргышына калат деп келет да. Буга чейин биз аны капырдын каргышы экөө бир эле деп түшүнүп келсек жок дейт. Жүрөгүндө кыпындай ыйманы болсо дагы, момун адам Кудайдын каргышына калды деген бөлөк, капыр адам Кудайдын каргышына калды деген бөлөк болот дейт. Капыр адам Кудайдын каргышына калды деген биротоло Кудайдын мээриминен куру жалак калып, адашып караңгыда жүрүп калды деген сөз болот. А момун адам Кудайдын каргышына калды деген түз жолдон адашты, бирок тообо кылып кайтса, адамдардын акысынан кечирим сурап оңдоп кетсе, мээримдин бир бөлүгү байланып калды деген сөз болот дейт. Толук пайыз жанагы капырга окшоп мээримден көдөрүз албайт экен да момун адам. Бу Алла кандай мээримдүү Кудай биздин жаратканыбыз. Каргышка кала турган иш кылып атса дагы мээримдин тообонун бир эшигин ачып коет экен да. Балким кылчайып кайтып калар деп. Караңызчы. Албетте Кудай Таала эч кимге муктаж эмес, биз муктажбыз ал нерсеге. Эгерде ушундай мааниде сиз Кудайды элестетип сүйө турган болсоңуз, этикат ишеним кыла турган болсоңуз, сиз туура жолдосуз. Кудай сизди жакшы көрөт. Сөзсүз жакшы көрөт Кудай Таала сизди. Анткени жакшы көргөн ушул жерге алып келип өзүнүн сөзүн угузуп атат. Аллага шүгүр, ушундай мекен Кыргызстанды берип атат. Субханалла. Адам ыктыяры берилсе да, туулуп өскөн мекениңизден бөлөк жерде айтканыңыз алдында алтын, күмүш, бардык байлык бар десе, ал ыктыяр тандоого караганда өз элиңизде кедей болсоңуз дагы эч кимге карыз болбой, эч кимдин куугунтугуна калбай, качпай, кене мондай көкүрөктү ачып коюп, калпакты кыйшык кийип алып мынтип өз өлкөңүздө кенен басып жүргөнгө не жетсин бир тууган? Сиз неге Кудайга нараазычылыгыңызды айтасыз? Неге жок дейсиз? Өз өлкөңүздө кенен басып жүргөндөн өзү чоң байлык эмеспи? Канчалар өлкөгө жетпей, жексир болуп калып атпайбы бир тууган? Өлкөнүн кадырын сыртка чыкканда билесиз ат дегенин деп. Кеттик андан ары. Экинчи бир хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис бар, бул хадисти Имам Ахмад Муснадында алып келген. Айттыгы 40 томго жакын китеп. Илгери кайран адам, асыл адамдар жазып кеткен, бүгүн аны толук барактап окуп чыккан адамдар кол менен саналат. Чубак устазы Торик Сардар Али деген күчтүү алым. Түү Индия, Пакистандан, азыр Меккеде турат. Абду Али аке деген акебиз бар. Учурдан пайдаланып айтып кетейин, өтө мыкты алым киши.
ошол киши айтып берет, калыс таксыр дейт. Устаз Торик, Чубак устаздын бир сөзүн угуп калдым дейт. Устаз Торик ушунчалык убактысын аяп илимге ушунчалык терең кирген адам Чубак устаздын устазы. Ошол устаздан жетилип чыкканда өзгөчө фиктан. Бүткүл хадистерди колдон келишинче дүйнөдөгү бар хадистерди жок дегенде жаттап алсам да көбүн жаттап, анан жок дегенде бир ирет көзүмдөн сыдырып окуп чыктым дейт. Дүйнөдөгү бүткүл бар хадистерди дейт. Канча 100 миң деген хадистер да. Анан бирөө биякта отуруп алып орусча китептен окуп, имам Абу Ханифаны бияка чаап, дигини бияка чаап жүрөт да. Адам өзүнүн ынсабын беш керек бир тууган. Дүйнөдө канча 100 миң хадистер топтоп, көбүн жаттадым дейт. Жеңеге да жаттатып коюптур. 6 китептин 2/3-ünü толук. Анан жок дегенде бардым бир көздөн сыдырып чыктым. Жыйынтык эмне болду? Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан гүлгө салыштырдым дейт. Ошон үчүн ал кишинин сабагына барганда сиз жазган китептерин анан гүлдү кошуп берет да. Мунун себеби эмне десе, гүлдөй бир окшоштура турган ааламды аны таба албадым дейт. Ушундай назикчи, ушундай жашоодо жагдыраткан, ушундай жашоого субханалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай адам болгон да? Биз татыктуу үммөтү боло албай атабыз. Биз балким динибизди өзүбүздүн нафсибизге ээрчип жаман көрсөтүп аткандарбыз. Кудай таалам кечирсин бизди. Кудай таалам күч кубат берсин. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Карачы булар эркек баш менен ыйлап отурат дебесин эми. Жинде түшүнбөгөндөрчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, айтып эскертип кеткен таксырлар ушуну угуш керек болду. Биз кыйналбайбыз, бизде бар даяр нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не дейт, караңыз. Бул хадис имам Ахмад Муснадында алып келип атат. Ман ихтакара тааман 40 яуман, ким 40 күн адамдар муктаж болуп жаткан тамак аш азык түлүктү кымбат баада сатам деп кармап бекитип турса, фақат бария миналлах, ал адам Кудайдын астында орду жок деп атат. Ва бари Аллаху минху, Кудай аны толук таштап таштайт. Кудайдын астында орду жок. Кудайдын анын астында да мындайча айтканда, мындай өтө оор акыбалда калат дейт. Кудай таала ага карабайт, ага маани бербейт дейт. Адам элестетиңиз, доли секунд деп айталы, көз ирмемден да аз убакытчалык Кудай мээрим бербесе жок болуп кетет. Көз ирмемчилик убакыттан аз дагы болсо бул адам жок болуп кетет. Шейх Юсри баягы олия мухаддис устазыбыз айтат, баягы илгерки учурларда абаларым, агаларым билесиздерби? Кассетага тартылып, той топурда башка нерселерди билет элек, анан минтип үзүлүп калат эле го кадрлар. Алланын бизге жакшылыгы токтобой жана видеону айланганда кадрлар мындай үзүлбөй жакшы көрүнүп атат. Бирок кадр токтолуп калганда минтип үзүлүп калат эле го илгери. Ошентип Кудайдын жардамы бир аз эле кечиги үзүлө турган болсо, инсандын көргөнү тозок болуп кетет. Кудай күч кубат бербесе, мына медицинада бул энергияны Кудайым бербесе, адам могу кирпигин каалбай калат экен да. Биз ушунчалык алсызбыз да, кирпигин каалбай калат Кудай күч кубат бербесе. Канча деген адамдар, муну далилин укуңуз, көргүңүз келсе, бейтапканага, шыпаканага барыңыз. Ошол жерде сөздөн калган, өңдөн калган, көз эле жадырап калган адамдар бар. Болду, ал адамды тирүүлүктөн эч нерсе байланыштырбайт, көзүнөн башка. Өң алеттен калган да. Ошон үчүн пенделигибизди билип эле жүргөнүбүз жакшы. 40 күн адамдар муктаж болгон тамак аш азык түлүгүнө сактап бекитип отурса, ниети жаман ниетте. Жанат адамдар муктаждык болсо, адымында кенен түшүндүрөбүз. Адамдарда муктаждык болуп, анан бул өзүң гана көмөчүнө гүл тартып, байымын мен гана мына жакшы болду деп муктаж кылып отурса, Кудай таала ага көңүл бурбайт. Бул Кудай тааладан эч кандай үлүшү жок. Кудай тааланын астын Кудай таала ага эч кандай маани бербейт деп атат. Экинчи бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти Мусаннаф ибн Аби Шейба имам Табарани Муъджам аль-Кабир деп келет. Наха ан юхтакара тааму. Тамакты өзгөчө азык түлүктү кымбаттатуу максатында муктаждык болуп турган учурда акчасын ойлоп бекитип турган иштен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган дейт. Яны ушул ихтикар ишинен тыйган деп атат да. Уш ихтикар ишинен тыйган. Бөлөк бир хадисте, бул өтө коркунучтуу хадис. Бул хадисти имам Ибн Мажа риваят кылган, көңүл буруңуз. Ман ихтакар алел муслимина таамахум, мусулмандар муктаж болуп жаткан тамак ашты тыйып отурган болсо, жанагындай таризде, адамдарга зыян келе тургандай болсо, дарабахулла, ошол адамга Кудай өзгөчө эки ооруну, балени жөнөтөт дейт.
Биз айтпадыкпы, рызкынын баардыгы жабылат, Кудай Тааланын ордунда орду болбойт деп. Өзгөчө эки чоң бале. Биринчиси билжузан. Жиндилик оорусунун денесин ала пес оорусу каптайт ал адамды дейт. Адамдардын каргышы мунун терисин шылып ийет деп атат да. Аллах. Эти сөгүнөн бөлүнүп калат дейт. Экинчиси ал ифлас. Эзели оңбой калат. Эзели оңбой банкрот болуп калат деп атат. Эптей албай, бири экисине жетпей калат дейт. Ошон үчүн бизде бизнес тренингтер көбөйүп кетти го. Канча деген акчаны салдыртып акырында бир Кытайдын товарын алганды үйрөтүп коет экен. Туурабы? Биз аны бир нерсе дей албашыбыз мүмкүн, бирок сизге мына бекер эле консультация, иште береке табыш үчүн иштин көзүн билиш керек, андан да зарылмаса эле Кудайга жагыш керек. Кудайга бардыгына жагып, тренерлер башкалардын менен эсептешип, билип келип туруп, акырында Кудайга жакпасаңыз иште береке болбойт. Ошол байлык Кудай сактасын, балекетке себеп болуп калышы мүмкүн да. Биринчи Кудай менен ишти түздөп, анан себептерди карманыш керек. Биз тескери экенбиз да. Башыбызга муктаждык түшсө тааныш билишти деп баштайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү ида хазабаху амрун фаза ила ссала. Башына мүшкүл иш түшсө эки рекет намазга кайрылат эле дейт. Муктаждыктын баары Кудайда. Бул деген себепти ташта деген сөз эмес. Кудай менен ишти тууралап, анан себепти изде деген маселе. Кудайым жеңил кылат деген сөз. Караңыз бир туугандар. Эмне үчүн десе, анткени акылый далил эмнеге бул орунду жөнөтүп атат? Бул адамдарды кыйнап, кыстап, жарга такап атат. Ошон үчүн шариатта бул нерсеге уруксат берилбейт. Бөлөк бир хадис, Имам Муслим риваят кылган хадисте келет: "Ла яхтакиру илля хатиун", туура жолдон адашкан гана адам ошентип адамдардын азык-түлүгүн кыйнап коет дейт. Көрдүңүзбү? Бирок мунун шарты, анда мындай ой чыгып калышы мүмкүн да. Талаада мисалы 1 гектарга картошка эгип айдадым. Ошону мен күзүндө эле сатып ийбейм да. Күзүндө баа болбойт. Мен ошону кышта баа боло турган учурда сатсам, меники да ошол маселе кирип калабы, сиздики кирбейт. Кириштин шарты бар. Түшүндүңүзбү? Жогоркудай азап, каргыш качан келет? Шартына көңүл буруңуз. Ошол жер муктаждык жарала турган чоң аймак, шаар болсун дейт. Айылда баары муктаждык боло берет. 1-2 адам аларга этибарга алынбайт. Аны билген адам жардам бериш керек. Ушундай чоң жер шаар болсун, шаар тургундарынын баардыгы муктаж болуп кала турган болсун. Адатта шаар элдери эгин-тегин деле экпейт деле да, туурабы? Айылда бир жөн, анын жери бар, башкасы бар. Бирок туугандар, ушул жерден пайдаланып кошо турган нерсе айыл чарба министрлиги, айыл чарба өнөрүнү, айыл чарба нерсесин колго алыш керек биз Кыргызстан боюнча. Дыйкандарга жакшы консультация бериш керек. Быйыл монекке эле биз мамлекет кепилдик беребиз. Сырттан кирип чыгуу маселесин деп, дыйкандар менен ошол шарт түзүлсө биз өнүгүп кетебиз. Анан ар кандай селитре башканы эметпестен табигый саркынды башканы иштетсек, бул өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн. ГМО жана башка кирген нерсе биздин ден соолугубузду шалгылып, ошол көп нерсеге бизди түртүп атат да. Эгерде биз жерибизге жакшы маани берип, мамлекет кепилдик түзүп бере турган болсо, канча мигранттар дияка барбай жер менен деле көп нерсени тапмакта, бул чоң альтернатива болмок. Муну колго алыш керек, айыл чарба маселесине. Жайыттар маселеси. Дыйкандар, мал чарбачылар билбеген себептен жанагылар тепсеп канча деген чөптөрүбүз жок болуп кетип атат. Бул чоң коркунучту туудурат эртең. Бул жерде ошону айтып атат да, караңыз, шарты чоң шаар болсун, баягы эгин эге албай турган башка мындай даяр тамакты талап кылып күтө тургандай болсун. Ошол жерде тамак ашты, азык-түлүктү кармап турса, зыян келе тургандай болсун дейт. Тамак аш келбей калсынчы эмне болот? Кудай сактасын. Эмне үчүн десе, бул жерде шаарда көпчүлүктүн акысы байланат. Бул биринчи. Экинчиси, ошол тамак аш, азык-түлүктү сатып алып аткан учуру атайын кымбат учурунда монополия кылып өзү гана сатып алып туруп, өтө адамдардын чама чаркыты жетпеген бааны коюп коюу дейт. Мамлекет көзөмөлдөш керек да. Эгер ошондой министрлер болсо, президент жана башка ошого катуу мыйзам коюш керек болот. Текшериш керек болот. Улуттук коопсуздук, ГКМБ жана башкалар ошондой бизнесмендердин бизнесин аранын айрандай төксө, күнөө болбойт, сооп болот ошол учурда. Негиринде кымбаттап аткан учурда бул монополия кылып, бийлигине, байлыгына таянып алып туруп, жөнөкөй муктаж адамды коюңуз. Жөнөкөй адамдар, орто катмардагы турган адамдардын кудурети жетпей, байлардын ичинде бирин сериндер гана жете тургандай бааны коюп койсо, бул 100дөн 1000 дагы ихтикар сүрөтүнө кирет да Кудайдын каргышына калат. Ошону биздин тартип сакчылар катуу көзөмөлдөш керек. Кудайга шүгүр, ал иштелип атат бизде.
кымбат учурунда сатып алат. Анткени эмнеге кымбат учурунда сатып алат шарты? Жөнөкөй учурда карапайым дыйкандын деле алы жетет сатып алышка. Кымбат, баа кымбат учурда башканын кудурети жетпейт да. Чамасы келбейт. Баа кымбат учурда сатып алат, ниети сатып алып аткан учурда жүрөгүндөгү ниети дагы да асмандын башы кылып сатам дейт. Мунун баардыгы макрух тахриман арам иш болот деп атат макрух. Жыйынтык, демек ошол ихтикар деген ошол аймактагыларга зыян алып келе турган болуш керек, чоң шаар болуш керек. Эгерде зыян алып келбей, өзүнүн жанагындай картошкасын, буудайын, же болбосо Таласта бизде буурчак эгет го. Жети областтын берекелүү жер, Баткендин өрүгү, ошону сактап, ошону баа кылып сатайын десе, коомго зыяны деле тийбесе, ал ырыскысын мындай жакшы баада Кудай берген ырыскысын сатып атат деген мааниде болот дейт. Түшүнүңүздөр да бир туугандарым. Караңыз эми, эң кызыгы. Бул сабакты эртең окуйлу калганын. Эртең өтө зарыл сабак болот. Ушул ихтикар кылып аткан адамдын иши казыга, сотко, мамлекет башчы кызмат тартип сакчыларына жетсе кандай чара көрүлөт? Кандай эскертүү берилет деген маселе бар. Эртең ошону окуйбуз буюрса. Азыр күтө туруңуздар, өтө зарыл маселеге келдик. Жана блогерлер, журналисттер тем эле адамдын бүйүрүн кызыта турган теманы коюп коюшат го. Кээ бирлери чындап ошондой болот, кээ бирлери жөн эле көрүүчүлөр топтоо үчүн эле. Эми биз аларга эрегишип аткан жокпуз, бизден алсын керек болсо. Суктанаарлык үй бүлө чыныгы сүйүүдөн сүйлө деген сөз да. Уйкаштыкты карап коюңуз. Суктанаарлык үй бүлө чыныгы сүйүүнү сүйлө. Азыр ошол жөнүндө сөз болот. Могул ихтикар туурасында Имам Касани деген алым бар. Аябай чоң алым. Ошо киши мындай деген. Мамлекет башчы, ислам сот жанагынтип бир ихтикар кылып, монополия кылып, адамдарга баасы кол жеткис кылып, азык түлүктү кыйнап аткан болсо, мамлекеттеги жоопкер, мамлекеттин башчысы президент дейли, анан ошол полномочия берген, ээлик берген адам жанагы адамга барып, мисалы, Эшматка барып, саткын деп айтат. Азык түлүктү саткын дейт. Неге? Адамдарга зулумдук кылбаш үчүн дейт. Бирок сатканда баардыгын эмес, өзүңүздүн жакын бир тууган үй бүлөңүздүн бир жылдык кала турган ырыскын алып калып, калган ашчасын сатасыз деп айтат. Бизнеске арнап койгон бөлүгүн. Биринчи эскертет ошентип, кат жөнөтөт. Кат жөнөтүп кылып койсо жакшы. Ага эрээнин албай, төрөөнүн албаса, ошол нерсени дагы да сата бере турган болсо, экинчи ирет падышага арыз түшө турган болсо, ал келет дагы жакшыраак, катуураак айтып коркутат. Эсине келсе жакшы, ага да эреен төрөөн бербесе, үчүнчүсүндө түрмөгө камайт дагы, качан оңолуп сатмайынча түрмөдөн аны боштондукка чыгарбайт дейт. Бул сөздү Имам Касани деген алым айтып атат. Имам Касанидин суктанаарлык үй бүлө чыныгы сүйүүдөн сүйлөгө кандай тиешеси бар? Окуяны шашпай айтып берейин. Имам Алауддин Самарканди деген алым бар. Мо Самарканд азыр Өзбекстанда эмеспи? Алауддин Самарканди деген алым болгон. Ошол алым бу киши хижраттын 538-6 кылымдын алымы болуп атат. Бу киши Тухфатул Фукаха фиктан китеп жазган адаларымдан. Алымдарга белек деген китеп жазган. Анан ар бир отуруп китептин баарын жазбайт да. Таарат маселесин, кийин намаз, соода сатык, сот процессин, кылмыш жаза кодексин жазат. Ошентип бөлүк-бөлүк кылып жазганда бу кишинин Фатима деген кызы болгон. Ушундай мисалы 50 бетти жазса бир күндө. Кызы 50 бетти эртең күнгө чейин Фатихадай жаттап койгон. Китептин акыркы бөлүгүн атасы жазып бүткөндө, китептин акыркы бөлүгүн Фатима деген кызы толук жаттап бүткөн. Шунчалык адеп ахлагы, тарбиясы, илими бир канча жарым жылга жетпей Куранды толук жаттап бүткөн. Анын каллиграфия кол жазмасы заманасындагы эң мыкты алдыңкы кол жазма болгон кызыныкы. Илим, такыба, суруулук, фыкх, адаларам маселесин мыкты өздөштүргөн. Атасы сот болгон, исламда казы болгон. Фатва көтөрүлсө илгерки заманда азыр чубак сөз өткөндөн эмне деген күчү жеткени, жетпегени деле суроо жооп отуруп алды го азыр. Мындай илимий чалакейлик, башаламандык чөп кетти да тилекке каршы. Тилекке каршы. Ал учурда фатвада иреттүүлүк бар болгон. Фатваны атасы чыгарганда, мына бул менин фатвам, баланча же ойноп кетпесин, башка интрига жаралып кетти деп мөөрүн, печатын баскан.
Атасының печатының жанында қызы Фақиха Фатима кызынын дагы печаты мөөрө басылган. Айткан ошондой илимге жеткен да заманасында. Дегишин шакирттерин басып түшүп койгон Фатима кызы. Анан ошентип жүргөндө Халапте тиги Сирия тараптан чоң алым келген. Алауддин Аби Бакр Ибн Масуд Ал-Касани деген алым келген. Бул киши хижраттын көңүл буруп туруңуз азыр кайтыш болгон жылына 587 хижри. 6-чы жылы мал 587 жылы кайтыш болгон. Ошо киши шакирт түшүп келген жана устазга. Алауддин Самарканд деген Фатима деген кыздын атасына шакирт түшкөн. Канча жыл мыкты окуп туруп, алымдарга Белек Тухфатулфука деген китебине шарх түшүндүрмө китеп жазган. Бир томдук китепке 10 томго жакын түшүндүрмө жазган. Китебинин аты Бадаиус Санаи фи тартиби шара. Шарият маселелерин тартиптөөдөгү эң мыкты жасалга деген китеп жазган. Жазып устазына бергенде бир түндө 10 томду баштан аягына чейин окуп бүтүп, шунчалык ыраазы болуп, кызыны берип, калың бербе, калыңга ушул китепти өткөрөм деген. Аллаху акбар. Ошон үчүн илим ээлеринде ушул сөз калган: шараха китабаху ва завважа ибната. Китебин шарттап берди эле, кызынын калыңы кылып койду дейт. Аллаху акбар. 3 илим кошулуп атат да. Мурда бир фатва келсе, бир фатвага атасынын Алауддин Самарканди, кызы Фатимасыныкы болсо, эми күйөө аласы Алауддин Ибн Масуд Ал-Касани деген алымдын дагы мөөрө кошула турган болгон. Имам Лакнави деген алым бар, Абдул-Хай Лакнави, Индиядан чыккан мыкты алым. Ошол алым айтат, Имам Касани бул кишилердин күйөө аласы. Фатима энебиздин, Факиха Фатима энебиздин күйөөсү Маликул Улама жөн эле эмес, алымдардын падышасы болгон дейт. Заманыбызда ушундай лакап беришкен да. Карап туруңуз эми кызыгы. Экөө үйлөнөт, үйлөнгөндөн кийин рухсат сурап, дегиши Суриядан келбеди, Халап деген жерден. Азыр Алепподо отпайбы? Ошол жерге кайнатасынан рухсат сурап, биз ошол жерге барып илим таркатсак деп сураныч кылышат. Макул деп ак батасын берип, Фатима кызы, күйөөсү Ибн Масуд Касани Сурияга барышат, ошол жерден сабак беришет. Барганда жанагы кишинин атагы чыгат, күйөөсүнүн дагы, аялынын атагы күйөөсүнөн да артык чыгат. Элестетип туруңуз, азыр айтыла турган сөз өтө таазын сөз. Исламдагы мыкты акыркы доордогу падышалардын бири Салахуддин Аюби, Нуруддин Зинки мамлекеттердин чечилбеген, түйүндөшкөн эң кыйын маселелерин келип Фатима энебизден, Касани алымдан келип кеңешип турган. Өзгөчө Фатима энебиздин оюн сурап турган. Ушул маселеде кандай кеңеш бересиз, кандай чечим бересиз деп. Сынган кылычтагы келген энебиздей болуп атат да, Курманжан Даткан энебиздей. Убагында беркилер, бийликтер эсептешип турган да. Келип эсептешип турган. Анан атасына ошол сабак берип, ошол жерде чоң медресе болгон. Медресенин атын жазып калыңыз. Халлавия деген медресе. Халла деген чоң базар болгон, ошол базардын жаны дегендей да. Дордойский дегендей болуп атат да бул. Мун Дордойго тиешеси барго дебегиле, жөнүнө табыштырып айтып берип атам мен. Халлавия деген медреседе анан булар сабак берип атканда кайнатасы 538 деп атат, 538. Ошол жылы кайнатасы, өзүнүн атасы, Фатима энебиздин атасы кайтыш болот, дүйнө салат. Кайтыш болгондо эми адам экен да. Фатима энебиз диги жерде Сирияда жүрөт, өзүнүн Самарканд жерин аябай катуу сагынып, күйөөсүнөн уруксат сурап Самаркандка кайтсак дейт. Дегенде падыша Нуруддин Зинки, чоң мусулмандар мыкты адилеттүү падышасы билип калып, өзүнүн эң күчтүү аялын жөнөтүп, Кудай акы биякта калгыла, биз силерге ислам мамлекети муктаж дейт. Сиздин оюңузга, сиздин сиз кетсеңиз биздин жерибизден береке пайыз кетет дейт. Деп күйөөсүн салып, аялын салганда макул деп падышанын сөзүн эки кылбай жанагы Фатима энебиз калат. Ошол жерде. Шашпай туруңуз, бүт элек маселе. Анан субханалла. Алауддин Самарканди 538 хижратта кайтыш болду. Күйөөсү Алауддин Аби Бакр Ибн Масуд Ал-Касани кайсы 587 кайтыш болду. Бирок Фатима энебиз 581 кайтыш болгон. Демек, аялынан кийин Имам Касани 6 жыл жашаган деген сөз. Падыша өзү Халлавия деген медресенин тарыхы азыр Оксфорд. Экинчиси эмне эле? Кембридж, Гарвардтар мисал кылып атпайбы? Дүйнөдөгү мусулмандардын медресеси. Мусулмандарга да, мусулман эместерге да Халлавия ошондой орунда бийик турган, ага эч нерсе салыштырылбайт. Эң мыктылардын мыктысы гана, даанакерлердин көсөмү гана сабак бериш керек болгон да.
Ошол жерде сабак берип 581-жыл жылында Фатима өз дүйнө салат. Дүйнө салганда мына мен жогору жакта суктанарлык үй бүлө, чыныгы сүйүүдөн сүйлө деген сөз төркүн ушул жерде. Күйөөсү Лейлата жума дейт, 6 жыл ичинде ар жума түнүндө эртеси ишембиге карайт деген жума түндө. Жуманы шам болгондон кийин куфтанга чейин каралыкта кабырын зыярат кылып турган. Аллах. Барып ошол жерде сүйлөшүп, Кур'ан окуп, сүйлөшүп турганда мына ушул сүйүү болот. Сиз болсо бир аз байлык болсо, экинчи аялга жетиштин ушул аялым жолто болду кызганып деп өлүмүн тилеп отурасыз. Сиз эмес эми башка бирөө да. Аял өлүп калса, эртең ошону унутуп башка үйлөнүп кеткендер бар. Оопачылык каякта? Оопачылык каякта? Сизге жаштыгын берди го, сулуулугун берди го. Мына чыныгы романтика. Нени кылдыңар молдекелер? Арапташып кеттиңер дейсиз. Мына ушул чыныгы сүйүү. Ушуга жеткиле биринчи, анан сүйлөгүлө. Ар бир жума күнү түндө эртеси ишемге караганда барып зыярат кылып турат эле. Анан диги Фатима энебиз муну да жазып жаттап калышыңыз керек. Халаптагы Ибрахим Халил, Ибрахим пайгамбардын артындагы чоң мечитке коюлган. Кабыры. Өзүнчө бөлмөсүндө да коюлган. Анан 6 жыл бою каттап, күйөөсү да осуят кылып, аалымдардан, ошол президенттен, ажоодон суранган, халифадан. Мен да кайтыш болсом сөөгүмдү келинчегимдин жанына койсоңор кабырын деген. Айтышат тарыхчылар. Имам Лакнауи Ал-Фаваид ал-Бахия деген таржыма китеп. Ибн Халликан Шазрат Захаб деген китептеринде бир катар ислам тарыхчылар айтат, экөө канча жыл бирге жашаса, бир күн сен деп ажа кожо болгон эмес деп атат. Бир күн урушкан эмес дейт. Сүйлөгөн сөзү жалаң фатва болгон. Кээде фатвалар келгенде Имам Касани күйөөсү, эми адам чарчап калат, эркектин иши көп, чарчоодон улам бир аз туура эмес фатва берип койсо, жок бул мындай деп оңдоп турган дейт. Чарчап калган учурларды элестетиңиз. Анан кызыгын айтып туруңуз. Ушул жерде кийин бул сабак видеого чыгат. Медреселерде, ислам университетинде, диний окуу жайларда окуп жаткан, теология жана башка диний жаатта окуп аткан карындаштарым, эжелерим, Фатима энебиз үлгү болушубуз керек баарыбызга. Эми илимде үлгү, толук үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул жерде мындай. Ошого барышыбыз керек деген сөз да. Айтпадык, Халлауия деген медреседе президент өзү кеңеш сурап тургандагы ошол жерде бул киши аял киши Фатима энебиз сабак берген аялдарга. Сабак берип турганда Рамазан болот го. Рамазан айы киргенде ушул жер өтө таасын жер. Рамазандын ар бир түнүндө эң кымбат 2 билеригин сатып, ошонун акчасына аалым жана илим талап кылып медреседе сабак берген устаз аалымдарга, окуучуларга ошонун акчасын өзү тамак кылып күн сайын ифтарлык кылып турат эле. Убагында бул жана китепти жаттап бүтүп тийгиче дияктан келип шакырт иштен алдын. Буга Рум деген өзүбүздүн Орто Азиянын падышаларынын балдары жуучуга келген, арабтардан дагы балдары падышалардын балдары жуучуга келген. Атасы жок деген. Мунун өзүнүн теңи келет бир күнү деп билген да. Теңи Имам Касани болгон. Үйлөрү турган болсоңуз биринчи şu Имам Касанидей болуңуз. Сиздин да аялыңыз Фатима энебиздей болсун. Мына ошолордун курбанчылыгы менен иншалла бүгүнкү күндө бизге жакшылыктар келип жатат. Адамдар Википедиядан Тажы Махал деле билет го туурабы? Мына чыныгы сүйүү. Экинчи берекети бул Фатима энебиздин атынан коюлгандыгы үчүн. Кайсыл кыздын атына Хадижа, Фатима деп коюлунса сөзсүз береке бар. Сөзсүз береке бар. Сөзсүз. Мен да бул окуяны уккандан кийин китептерин окуганда сөзсүз бир кызымдын атын Фатима коём дегенмин. Кудайым ошондой Фатима факыйгаларды көп кылсын. Амин.